Темир жолдун темирин кемири байыган Нариман Тулеев деген неме акыркы кезде такыр эле жиндарып кеткен немедей болуп, өдүр сөдүр кептерди эле келжирегенде адатка айлантып алды. Анын Атамбаев менен бир учакта учканы менен түрмөдөгү күндөрүн жомоктотуп айта бергенинен эл да тажап бүттү. Анчалык акмак десең деле акмак эмес. Бирок жигиттей болуп бир сүйлөбөй, мен мынткенде, мен тигинткенде деп азуусу менен айды чапчып сүйлөсө, жанына киши чыдап тура албайт десең, ушунчасында бул адатын дагы күчөтүп жибере элегенде, молдо бакшыларга дем салдырып, өзүнүн тезгинин өзү тартпаса ким тартат? Көпчүлүктөн Тулеевди түрмөдөн дубал сүздүрүп коюшканба, эмне мынча көп сүйлөп калган деп суроо салгандар көп болуп жатат. Эми дубал сүзгөнүн же сүзбөгөнүн так айта албайбыз деңизчи. Бирок Нарикеңе түрмөдө жатканда бир мандем болгон ырас окшойт. Кыскасы ал мындай сөдүрөк саясаты менен элге жагам деп ойлосо керек. Бул адаттын арты жаман болуп, залакасы өзүнө эле тиерин унуткан жок бекен. Эсине жара чыгып калса эстетип койгула, соопчулук иш үчүн. Булак